Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр. Учурда кесиптик билим берүү тармагында кызмат өтөгөн мугалимдер арасындагы 22-чи республикалык спартакиаданын алкагында волейбол боюнча 3-4 орундар үчүн жана финалдык беттештер өтүп жаткан кези. Оюндар ушуну менен сапарын карытып, алдыда көптөн күттүргөн аркан тартыш оюнуна чогуу күбө болмокчубуз. Айымдар арасындагы 3-чү орун үчүн беттеш Нарын жана Чүй командалары ортосунда жүрдү. Эки тараптын оюнчулары болгон аракетин жумшап, ар бир топ үчүн күрөшүп жатты. Биринчи партиянын алгачкы мүнөттөрүндө деңгээли жана сапаты жагынан окшош оюн жүргөнү менен акыркы упайларга катары менен Чүй курамасы ээлик кылып 25-17 эсебинде жеңишке ээ болду. Экинчи партияда Нарын курамасы өзүнүн мыкты оюнун көрсөтө алган жок. Чүй оюнчулары каталарга азыраак жол берип, упай артынан упай чогултуп, 25-13 түрүндө 2-0 эсебин жарата алды. Бул тирештен соң 3-чү орунду ишеничтүү түрдө камсыздады. Финалдык таймаш кызгылт кийимчен Бишкек жана кызыл кийимчен Ош курамалары ортосунда өттү. Буга чейинки оюндарда өздөрүн жакшы жагынан көрсөтө алган Ош оюнчулары бул жолкусунда да өз деңгээлин далилдеп, күчтүү делген Бишкек оюнчуларынан биринчи партияны 25-12 эсебинде 2 эселик артыкчылык менен жеңип алды. Андан соң экинчи бөлүк орун алып, 25-14 эсебинде Ош айымдарынын пайдасына жыйынтыкталып чемпион аталышты. Мен Бердикулова Нур, Ош командасынан жакшы жүрдү. 2-0 уттук. Сүйүнүп атабыз, аябай кубанычтабыз. Менин атым Элзат. Мен Бишкек шаарынан 100-чү лицейден келдик. Биз Бишкек шаарында ойноп атабыз. Азыр финалда ойнодук Ош командасы менен. Тилекке каршы биз жеңилүүгө душар болуп калдык. Эми чындыгында күчтүү команданын күчтүү деш керек. Оштун командасы абдан күчтүү команда экен. Булар көп жылдан бери ойноп жүргөн команда экен. Биз болсо жаңы составбыз. Булар утулганга чычалабаш керек. Ошко да ийгилик, бирок биз ушунча финалга чейин чыкканыбызга биз да сыймыктанып атабыз. Ар бир команда, ар бир областтан келген команда ушунчалык даярдануу менен келиптир. Кечээ күнү айтканда ар бир команданы өзүм кандай даярданып келсем, ар бирин ошондой даяр турду. Мына бүгүн Ош областынын чогулуп келген командасынын артынан ушундай ийгиликке жетишип атабыз. Былтыр да чемпион болуп кеткенбиз. Быйыл да Кудай кааласа чемпионбуз. Ушундай ийгиликтерди ар бир областтын командаларына каалап кетем. Жакшы эс алуу, жакшы ийгиликтер. Анан кийин жакшы эс алуунун артынан жаңы окуу, жаңы дем күч каалайм барына. Рахмат. Эркектер арасында волейбол оюнунун 3-чү орун үчүн кармашы Жалал Абад жана Нарын курамалары ортосунда кызуу жүрдү. Алгачкы бөлүк 25-20 эсебинде Нарын оюнчулары тарапка өтүп, жеңиш үчүн ишеним жаратты. Экинчи партияда Жалал Абад волейболчулары атаандаштарына каршы татыктуу туруштукту көрсөтө алган жок. 11 упай артыкчылыгын түзгөн 25-14 эсебин Нарын курамасы жаратып, жеңген эки бөлүгүнүн негизинде 3-чү орунду камсыздай алышты. Ал эми ушул күндүн эң эле маанилүү оюну болгон финалдык тиреш кызыл кийимчен Ош курамасы менен сары кийимчен Чүй оюнчуларынын ортосунда күйөрмандардын өзгөчө колдоосу менен өттү. Алгачкы партияда тараптар 17 упайга чейин теңме-тең келишти. Андан соң Чүй оюнчулары катар менен упайларга жетишип 25-17 эсебинде артыкчылыкка жетише алды. Экинчи бөлүк толук бойдон Ош курамасынын үстөмдүгү менен өтүп 25-16 эсебинде аяктады. Курамалар бирден партия жеңген соң чечүүчү 3-чү партия орун алды. Күйөрмандар үчүн ушул бөлүк өзгөчө кызык болсо, оюнчулар үчүн өтө татаал жүрдү. Алгач упайлар көбүнчө Чүй тарапка жазылып жатты. Бирок 13-10 эсебинде алдыда келе жаткан Чүй оюнчулары жыйынтыктоочу курч чабуулдарды жасай албай, мүмкүнчүлүктү колдоно алган жок. Ош курамасынын финалдык курч мүнөзү акыркы упайларга туура келди да 16-14 эсебинде жеңишти атаандаштардан илип кетип, Спартакиада чемпиондору аталышты. Жакшы оюн болду. Кече ушка келдик эле. Күчтүү оюн болду. Жылда 3 жылдан бери алып кетебиз. Мына улай 4-жыл жыл кетти, Кудай кааласа. 4-жыл чемпион болсун. Кана. Чемпион! Ош чемпион! Ош чемпион! Мен атым Элтоев Элдар Наматович, Чүй курама командасынан болом. Азыркы финалдык беттеш абдан оор болду.
Спортта күчтүү жеңеткен. Мында Оштун командасы күчтүү болду. Биз тилекке каршы уттуруп койдук. Биринчи партияны 10 очко алдыда утканбыз. Экинчи партияны бердик, уттуруп койдук. Үчүнчү партияны 2 очко алдыда болчубуз. Тилекке каршы ушундай болуп калды, уттуруп койдук. Мына ошентип аркан тартыш оюнуна дагы кезек келип жетти. Бул оюнга физикалык жактан өтө бир күчтүү даярдык керек болгондугуна байланыштуу спартакиаданын аягына калтырылган. Азыр өзүңүздөр көрүп тургандай Ош жана Нарын курамаларынын беттеши орун алууда. Эреже боюнча командада 7 эркек жана 3 айымдан болушу керек. Биринчи айлампанын оюндары жүрүп жаткан маал. Чүйдөн дагы Бишкек тараптан дагы 7 эркектен жана 3 айымдан команда түзүлдү. Калыстын ышкырыгы менен мына беттеш башталып отурат. Ушул өзүңүздөр көрүп турсаңыздар, мына ортодогу кызыл желек чене ушул кызыл сызыктын оң тарабына же болбосо сол тарабына тартып кетүү бул командалардын башкы милдети. Азыр Бишкек командасы өз тарабына тартып алуу аракеттерин мыкты көрүп жаткан учуру. Бул жерде мына бир жерге чогулуп алып, жерге жакыныраак кармалып жана 20 секундтун негизинде калыстын ышкырыгы менен жеңиш Бишкек тарапка кайгарылды. Эреже боюнча ортодогу тактап айтсак, аркандын ортосундагы кызыл белги комдун үстүндөгү кызыл сызыктын дал үстүндө болуш керек. Андан кийин гана беттеш уланышы мүмкүн. Мына беттеш азыр кызуу жүрүп жаткан чагы. Буга чейинки беттештерден улам көргөнбүз. Алгачкы эле секундтарда ким ушул кызыл белгини өз тарабына оодарып алса, анда жеңиш ошол тарапта сакталып калган болчу. Бирок азыр дал ушул кызыл сызыктын тегерегинде беттеш жүрүп жатат. 7-чи жана 8-чи орундар үчүн күрөш жүрүп, калыстын ышкырыгы жаңырды дагы. 7-чи орунга Талас командасы жетишип, 8-чи орунду Ош командасы камсыздай алды. Кийинки беттеш азыр Баткен жана Чүй курамаларынын ортосунда 5-чи жана 6-чы орундар үчүн өткөнү турат. Оң тараптагы мына Чүй курамасы, ал эмес сол тарапта Баткен курамасы экендигин айтып өтөлү. Калыстын ышкырыгынан кийин ошол Замат Чүй курамасы арканды өз тарабына тартып алып жатат. Демек 20 секунд аягына чыгайын деп аз гана калган учуру. Ушул учурда мына калыстын ышкырыгы азыр жаңырышы керек жана кызыл желек менен Чүй командасына жеңиш берилип отурат. Чүй командасы 5-чи орунду камсыздай алса, Баткен командасы 6-чы орунга татыды. Мына убакыттын негизинде ышкырык жаңырды. Башталар Замат Нарын командасы аркандын ортосундагы кызыл белгини өз тарабына тартып алган чагы. Ушундай абалдан негизи эле буга чейинки командалар кайрадан жеңишти өз тарабына оодарып кетүү учурлары болгон эмес. Тактап айтсак, Бишкек командасында азыр мүмкүнчүлүк деле жок. Демек, кызыл желек Нарын командасынын пайдасына көтөрүлдү дагы. Нарын курамасы аркан тартыш оюну боюнча 3-чү орунду камсыздай алды. 4-чү орунда азыр жеңилген Бишкек командасы кармалып турган учуру. А тайпасынан бул учурда Жалал Абад командасы ийгиликтүү болуп чыккан болчу. Ал эми Б тайпасынан Ысык Көл командасы атаандаштарын толук бойдон жеңип азыр финалдык беттешке келип отурган чагы. Демек, ошол жеңиштерин азыр улантуу максатында арканды өз тарабына тартуу аракеттерин эки тараптан көрүп жаткан учуру. Мына ушул секундтарда Жалал Абад командасы өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп, мына биримдикти көрсөтүп жаткандыгын байкап атабыз. Демек, жеңиш ушул бойдон мына кармалышы мүмкүн. Азыр мына финалдык беттеште Жалал Абад командасы жеңишке жетише алды жана 1-чи орунду камсыздап койгондугун көрө алдык. Ал эми Ысык Көл командасы 2-чи орунду камсыздап, алар деле бир жакшы жыйынтыкты көрсөттү десек жаңылышпайбыз. Жалал Абад курамасынын оюнчулары мына жеңишке жетишер Замат көлдү көздөй жөнөп Ысык Көлгө чөмүлүп жаткандыгын байкасаңыздар болот. Кесиптик билим берүү тармагында эмгектенген мугалимдердин жана кызматкерлердин арасындагы 5 күндүк оюндар жыйынтыгына келип жетти. Азыр сыйлоо аземи болуп жаткан кезде
чогулткан упайларына жараша командалар тиешелүү медалдарды мойнуна тагынмакчы. Урматтуу кесиптештер, урматтуу спартакиаданын катышуулары, биринчиден баарыңыздарды спартакиаданын ийгиликтүү өтүшү менен куттуктаймын. Баарыңыздарга мен рахмат, ыраазычылыгымды билдиребин. Жылда өтчү жакшы традицияга айланган профтехсистеманын кызматкерлеринин бир жумалык спорттук майрамы ушу менен соңуна чыкты. Бир жуманын ичинде сиздер активдүү оюндарга, мыкты оюнду көрсөттүңүздөр. Чын айтканда биз байкайбыз, чеберчилик, мындай оюндар профессионалдык деңгээлде оюндарды көрсөттүңүздөр. Сиздерге мен рахматымды дагы бир жолу ыраазычылыгымды билдиребин. Себеп дегенде катардагы мугалим, мастерлер, жөнөкөй кызматкерлер ушунчалык профессионалдык оюндарды көрсөтүп атсыңыздар. Сиздерге рахмат. Анан балдар, жаштар көргөндү кылат дейт. Эгерде ага эжелери спорт менен машыгып, спартакиада турнирлерге катышып атса, анда биздин дагы окуучулар сиздерди карап спортко тартылат, спорт менен машыгат. Урматтуу спартакиаданын катышуулары, мен ыраазычылыгым ушул спартакиаданын оргкомитетине ыраазычылыгымды билдиремин. Ошондой эле эмгек резерв борборунун жетекчилигине, кызматкерлерине, жалпы жааматына, региондогу өкүлдөрүнө. Себеп өзүңүздөр көрүп атасыздар, жылдан жылга спартакиаданын орг иштеринде, уюштуу иштеринде, эрежелеринде мындай жакшы жаңылыктар болуп атат. Мен да ушул сөздөрдү угуп атам. Ушундай эле ыраазычылык окуучу айдын жетекчилерине, команданы топтоп каржылап, өздөрү келип катышкандарга өзгөчө мен ыраазычылыгымды билдиремин. Мына ошентип кесиптик билим берүү тармагындагы эмгектенген кызматкерлердин жана мугалимдердин арасындагы республикалык 22-чи спартакиада жыйынтыгына келип жетти. Жалпы командалык эсеп боюнча биринчи орунда Жалал-Абад командасы, экинчи орунда Чүй, үчүнчү орунда Нарын курамасы, ал эми 4-чү орунду Бишкек командасы камсыздады дагы, 5-чи орунда Талас командасы болсо, 6-чыда Баткен курамасы орун алды. Жана 7-чи орунда Ош командасы менен 8-чи орунда Ысык Көл командалары жайгашып, спартакиада ушундай түрдө жыйынтыкталды.